Саламаттыктын бекемдиги үчүн оорунун алдын алуу ар бирибиз үчүн маанилүү. Ошондуктан биз илдеттин алдын алуун билишибиз керек. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы кайрадан ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сасык тумоо оорусунан сактаныңыз деген теманын алкагында маектешебиз. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Насиба Бурханова Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Нурмира Жунушакунова Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын дарыгери. Эми мына күздүн келиши менен жана аба ырайы суук келиши менен сезонный грипп деп коебуз. Сасык тумоо да келип калды, башталды. Ошо менен эле бирге тааж илдетинин да толкуну токтой элек десек болот. Эки вирус тең курч респиратордук вирустук инфекциялардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн сактануу жолдорун айтып берсем, ошол эле коронавирус ушуга чейин көп айтылып келди. Жанагы өзүбүздүн санитардык нормаларды сакташыбыз керек. Адам көп топтолгон жерлерде дистанцияны кармашыбыз керек. Ошол эле эң негизги бет кап тагынып эшикке чыксакчы. Той топур көп адам топтолгон жерлерге көп барбай, транспортто да антисептик колдонуп, бет кап колдонуп жүрсөк, ошол коронавирустан дагы, грипптен да сактансак болот да. Жакшы. Анан буга чейинки эфирлерибизде айтып келдиңиздер эле, мисалы жайындасы ич өткөк оорусуна кабылгандардын саны аз болуп атат. Бул деген ошол COVID-19 илдетин алдын алууда санитардык нормаларга өзгөчө элдер көңүл буруп, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп жаткандыктан бул ооруга кабылгандар аз болуп атат дедиңиздер эле да. Азыр бул сасык тумоо илдетине кабылгандар көп болуп атыптыр да. Туура, азыркы учурда биз айтып атпайбызбы, мына сасык тумоо оорусу бул сентябрь, октябрь суук түшкөн мезгилден баштап оору курчуйт. Ошондуктан азыркы учурда бизде башка айтып өттүк, баягы өткүр ичек карын оорулары, вирустук гепатит ооруларына караганда бизде азыр ушул сасык тумоо оорусу катталууну баштады. Анткени бизде азыркы учурда айтып өтпөдүкпү, мына биз ушул 5-6 айдын ичинде коронавирус оорусу боюнча бизде өтө аябай кырдаал болуп өттү. Ошонго байланыштуу элдер дагы коркуп, азыр ушундай баягы симптомдор, клиник симптомдорун башталышынан баштап дарыгерге кайрылууну баштады. Ошондон азыркы учурда ошо сасык тумоо оорусу анан ошол башка түрлөрү дагы катталып, ошол баягы өзүбүз билебиз, баягы А түрү бар, Б түрү катталып, ошол статистиканы жогорулатып атат азыр. Жакшы, анан ушул сасык тумоо оорусу COVID-19 илдетинин белгилерине, симптомдору окшош деп айтып келесиздер да. Мына ушул окшош болгондуктан кантип айырмалайт бүгүнкү күндө? Себептенде жогоруда айттыңыздар, ушул COVID-19 илдетине кабылгандар дагы токтой элек, бүгүнкү күндө кайрадан ушул кабылгандар көбөйүп баратат деген дагы маалыматтар айтылып келет. Айырмачылыктары бири-биринен кандай айырмаласа болот? Негизи көп белгилери окшош. Грипп дагы, сасык тумоо дагы, тааж илдети дагы көп кабылдамаларга өрчүп кетишине алып келет. Бирок биринчи эле айырмасы инкубациондук мезгил деп коебуз. Бул инкубациондук мезгил деген вирус жуккандан баштап биринчи оорунун пайда болгон мезгилди биз инкубациондук мезгил дейбиз. Гриппте азыр мен грипп болгон адам менен сүйлөшүп отурсам, бүгүн барып эле ооруп калып билишим мүмкүн ооруганымдычы. Тааж илдетиники аябай узак, 14 күнгө чейин болушу мүмкүн, 14 күндөн да узак болушу мүмкүн. Ошон үчүн ооруган адам өзүнүн уже 6-7 жуктуруп алган адам 6-7 күндөн кийин жуктуруп баштайт. Көп адамды жуктуруп коюшу мүмкүн да, билгизбейчи. Биринчи айырмасы ошол. Анан тааж илдети менен ооругандан кийин калыбына келишке көп убакыт керек. Абдан көп убакытта калыбына келет. Ошол айырмачылыгы менен. Жакшы.
Анан азыр бүгүнкү күндө сасык тумоого кабылгандар көп болуп атат деп айттыңыздар да. Анан алар мисалы өздөрүнү эми жөнөкөй киши билбейт да. Анан сасык тумоого кабылыппын, же болбосо грипп менен ооруппун деп эле анан стационарга сиздерге кайрылып барып жатышы мүмкүн да. Бул жерде сиздер кандай чараларды колдонуп жатасыздар бүгүнкү күндө? Мисалы COVID-19 илдети жайылып кетпеш үчүн. Бизде азыр мынандай учурларда оорулуу башталган учурда бизде биринчи иретте жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылат. Кайрылган учурда анан алар үй бүлөлүк дарыгерлер көрүп, анан клиникалык симптомдордун негизинде, анан клиникалык протоколдун негизинде алар эгерде ПЦР анализи алыныш керек боло турган болсо, ПЦР анализге жолдомо берет. Жолдомонун негизинде анан ошондо оорулуу аныкталат. Бул же грипп болушу мүмкүн, же эмесе сасык тумоо болушу мүмкүн, же эмесе коронавирус болушу мүмкүн. Ошо лабораториялык изилдөөнүн негизинде лабораториялык жыйынтык боюнча анан ошол оорулуу аныкталат. Адам өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Самоизоляция деп коебуз. Сасык тумоого же тааж илдетине шектенсе, өзүн карантинге алып, үй бүлөлүк дарыгерди үйүнө чакырыш керек, же болбосо азыр 118 түз линиясы иштеп атат, ошолорго чалып консультация алса болот. Алар мобилдик группаны жөнөтүп, анан ПЦР анализ алып аныкталгандан кийин гана башка адамдарга аралашса болот да. Жакшы, бизге телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен Куршаптан байланышып жатам. Азыркы учурда дейт, сасык тумоонун алдын алуу максатында вакцина берилип жатыптыр дейт. Бул кайсыл жактан алабыз? Анан кимдер үчүн акысыз, же болбосо элдердин баары үчүн эле акысыз берилеби деген суроону калтырыптыр да. Жылда мен билгенден ушул убакыттан баштап ушул оорунун алдын алуу максатында вакцина берилет. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бизде вакцина келет, эмдөө келет. Бул вакцина абсолютно акысыз. Анан буну каяктан алсак болот, кимге жолуксак болот деген вопрос болуп атат. Бул жерде биринчи вакцина кимдерге берилиш керек? Саламаттык сактоо министрлигинин 20 приказы бар, 14 январда 2016 жылда чыккан приказы бар, буйругу бар. Буйруктун негизинде ушул бардык иштер аткарылат. Ошондуктан ушул буйрук боюнча кимдерге берилиш керек? Бизде азыр бул жерде группа риска деген адамдар бар. Группа риска кимдер кирет? Группа риска кирет биринчи очередте Кооптуу курактагы. Ооба, кооптуу курактагы эмелер кирсе, бул баягы өнөкөт оорулары бар адамдар бар. Буларга кимдер? Хронический бронхит, пневмониясы бар, сахарный диабет, кант эмеси оорусу. Анан онун сырткары дагы башка гепатит деген оорулары бар. Ышкылып, өнөкөт оорулары бар адамдарга берилет. Анан жаш балдарга берилет. Жаш балдарга кандай балдарга? Жаш балдарга 6 айлыктан өткөн балдарга берилет. Баарына берилеби? Же болбосо алардын дагы саламаттыгына карай сасык тумоо менен көп ооруй турган балдарга берилет. Иммунитети төмөн болгон балдарга берилет. Анан кош бойлуу аялдарга берилет. 24 аптадан чоң болсо, олорго берилет. Анан сырткары медицина кызматкерлерине берилет. Дагы баягы транспорт, коомдук транспортто иштеген кызматкерлерге берилет. Анан салондордо иштегендерге берилет. Булар эми кандай жол менен алат, кантип алат? Булар ишкана тарабынан өздөрүнүн келишим деп коет. Ошону жазып келгенден кийин анан канча адамга керек, кимдерге керек, ошонун тизмеси жасалып туруп, тизме боюнча берилет. Ошол аярлуу катмар, калкуусун аярлуу катмар вакцина алыш керек деп ойлойм. Анткени бир учурда тааж илдети жана грипп менен ооруп калса, ошол адамдарга кыйын болот да. Жаш балдар, организми кыйналып калат, көтөрө албай да калышы мүмкүн. Улгайган адамдар, өнөкөт оорулары барлар. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Эгерде дейт, сасык тумоо оорусунун башталганын билсек дейт, эмне кылышыбыз керек дейт, оору күчөп кетпеш үчүн? Жана айтып кеткендей эле өзүн карантинге алып, үйүндөн көбүрөөк суюктукту көбүрөөк ичип, жеңил аш болгон тамактарды жеп, иммунитетин көтөрчү өмө чөмөлөрдү жеп, өзүн карап турса болот. Эгер ошондо да акыбалы жакшы болбосо, анда ал үй бүлөлүк дарыгер менен байланышы керек. Ал дарыгер чечет,
амбулатордук лечение алабы же стационарга направление береринечи. Эң негизгиси паника калтырбаш керек. Сиздер мисалы канчалык элдерге ушул өз алдынча дарыланбаңыздар десеңиздер деле бүгүнкү күндө өз алдынча дарылангандар көп да. Бирөөдөн угат мисалы могу дарыны берсең жакшы болот дегендей да. Противовирусный дарылар деп коебуз, аларды өз алдынча бергенге болбойт. Башка органдарга да залакасын тийгизиши мүмкүн. Көбүнчө жаш балдардын боору, бөйрөктөрү көтөрө албай калышы мүмкүн да. Өз алдынча берген болбойт. Только дарыгер жазганда гана бериш керек андай дарыларды. Тамчылатмалардан дагы туз тамчылатмасы деп коебуз. Ошону колдонсо болот, анын оксалиновый мазь болот. Калгандарды өз алдынча рецепти же колдонгонго болбойт деп айтылам да. Негизинен мына ушул сасык тумоо оорусун жана башка оорулардын алдын алууда эң биринчи кезекте иммунитетти көтөрүш керек деп айтып келесиздер да. Биз сасык тумоодон коргонуу максатында кандай азык түлүктөрдү жеген жакшы деген суроо келиптир да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Анан балдарга кандай тамактарды берген жакшы? Ооба, иммунитетти көтөргөн азык түлүктөр аябай көп. Чындыгында жакшы туура тамактанып, көп кыймылдап, физкультура менен дагы машыкса болот. Таза абада көбүрөөк сейилдеш керек иммунитетти көтөрүшүнчө. Азык түлүктөргө токтолсом, бүт эле мөмө чөмөлөр жакшы. Алардын ичинен көбүнчө витамин С көп, азык түлүктөр көп. Ошол эле лимон, имбирь, малина. Жаш баланын өзү каалаган табитине карап тамактандырыш керек да. Жеңил сиңген тамактарды, майлуулар анча жакшы деп айта албайм. Молочный бериш керек жаш балага. Бир азык түлүктү эле же деп токтоло албайбыз да. Баланын рационунда түрлүү тамактар болуш керек. Иммунитет жакшы болуш үчүнчү көп кыймылдаш керек, таза абага чыгып ойнош керек. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.